Мынакей салыктын төрагасы өзү айткандай, Салық деген бұл түнү күнү уктабай турган бир зат да булчу. чоң гана товарларга салык коём. Патент эле жакшы деп аткан сөз. Ошо биз контрабандный товарыбызды сатып алалы деген сөз алчы. Мына эмбак менен өтө активный иштеп атышат да буларчы. Мен көрүп турам да. Мен көп жолу колум күйгүздүм. Булар да ошол колун күйгүзүп албасын деп айтып кетейин деп атам. Президентибиз орто жана кичи бизнесте жүргөн ишкерлерибизге абдан жакшы шарт түзүп берди да. Паспорту жок киши көчөдө жүрсө милицияны көргөндө качат да. Сен төлөп аткан налогду онда ошо ишкерге таштап кое бер ошо. Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттер эки гана нерседен кача албайт. Биринчиси өлүмдөн кача албайт, экинчиси салыктан кача албайт. Ошол салык саясаты жөнүндө бизде чоң талкуу болуп жатат. Салык саясаты ишкерлердин көз карашы менен кандай? Биз студиябызга жеке ишкер Фрунзе гипермаркеттеринин ээси Болот Жээнбековду чакырдык элек. Саламатсызбы? Башкы суроо. Биздеги салык саясатындагы болуп жаткан реформа боюнча, өзгөрүүлөр боюнча ишкер катары сиздерге кандай таасир этип жатат ошол? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар? Ойлобоңуздар, бул киши эмне эле келип алып эле анан сүйлөп атат депчи. Менин бир топ ушу салык боюнча бир топ тажрыйбам бар. Мен да ушул бүгүнкү күнү кичине бөлүшүп койсом деп чечтим эле. Мен өзүм салык системасында 10 жыл иштедим. Иштегенде дагы райондо, шаарда, областта акыркы 4 жыл центральный аппаратта иштедим. Бардык басым арбасын дейсизби? Анысы аз келгенси бардык бөлүмдөрдө иштеп чыктым. Көчөдө жүрүп, земельный налогду топтоп, базарларда жүрүп, ошо. Эми айтайын дегеним, мына биз Фрунзе гипермаркетин ачып, анан кийин два прораба курулуш гипермаркетин ачкандан кийин биздин ишканабызда 2,5 миң киши иштеди. Жалпы 269 ККМ иштеттик биз. Прозрачно иштедик да. Андан сырткары бир күндүк оборотубуз 35-40 миллион сом болду. Күнүнө 20-30 миң түрлүү товар сатат элек да. Бул продукты питаниянын бардыгын сатабыз. Нандан баштаган автотетиге чейин ошондо? Ушунда строй материалдын бардык түрүн, автомасло, автозапчасти, автоаксессуары, ковровые изделия, бытовая техника, канцтовар и прочее. Ушунун бардыгын сатат элек биз. Анан эми ошого мына бүгүнкү күндө аябай талкуу жүрүп атат. Мына көптөн бери ККМ анан бүгүнкү эң кызыктуу темасы эле ЭТТН. Мен ошо боюнча дагы эми өзүмдүн оюмду айтып коеюн дедим эле да. Себеби мен мынандай көз караш. Азыр кечире сөзүңдү алды. ККМ, ЭТТН боюнча салыктын башчысы айтты, майда ишкерлерге ал нерсе таасир этпейт, чоң гана ишкерликке таасир этиши мүмкүн дейт. Сиздерге кандай таасир этет? Эми ЭТТН ККМ боюнча ачыштан мурун биринчи мына бул салык деген эмне, бул салык кандай топтолот, анан кандай бөлүштүрүлөт. Биздин эл журтубузда бир түшүнүк бар да. Бул салык десе элечи, буну жогору жакта эле биздин президентибиз Жапаров, Ташиев, анан жогорку кеңеште эле ошолор эле топтоп коет депчи. Ошон үчүн ал андай эмес. Мына биз алып көрсөк, мына биздин Кыргызстаныбыз жалпы аянты 200 квадратный километр экен. Анын ичинен 94% тоо экен. 200 миң. Эми периметр алганда 4,5 миң километр экен. Анан ошол жерде биз өзүбүздүн жерибизди коргошубуз керек да. Ал жерде пограничный службаны содержать керек. Бюджет несебенен аларды камсыз кылыш керек. Жерибизди бирөө тартып албасын деп Министерство обороны ага техника алып бериш керек. Дрон, самолет, танк, пушкаларды. Коомубузда тартип. Тышкы коопсуздук, ички коопсуздук дейсизби? Ички коопсуздук МВД, прокуратура, сот, балдарыбызды окутушубуз керек, мугалимдер. Мына адам баласы да ооруйт экен, мына медицина камсыздандырыш керек.
андан башка ветслужба да көп, айыл өкмөт, акимдер баардыгы ошо бюджеттин эсебинен каржыланат. Мамлекеттин акырынан жем жегенде. Эми салык бул эмне бул? Салык деген бул түнүгүнү уктабай турган бир зат да булчу. Түнкү саат 4-тө туруп алып тоонун башына чыгып да бир карды бузду сатсаң дагычы көрбөйт деп. Ошол жерде налог барып жабышат. Эми Кайсыл жерден ишкерлик кылып өзүңө табам десең ошол жерден. Эми мына салыкты кимдер төлөйт? Салык мен ошо боюнча айтып коеюн. Эми биздин элибизде азыр мындай түшүнүк бар да, салык бул ишкерлер төлөйт депчи. Заправка, магазин, ошол мекеме ишканалар, жеке ишкерлер, орто жана майда бизнесте жүргөндөр депчи. Эми ушул жерде мен кичине түшүндүрүп кетейин. Мисалы, мен бүгүнчү мынандай жалпак тил менен мисал келтирип, элибизге түшүнүктүү болсун деп кичине айтып кетейин деп атам да. Мен кечекели бир күндүк күнүмдү айтып берейинчи. Ошол менен мен түшүндүрүп берейинчи кандай болгон. Барып магазинге барып продукт алдым. Анан обед мезгилинде Фаиза кафесине барып тамак иштим. Ал жерде отуруп алып мен газга төлөдүм, светке төлөдүм, мына сотовый телефонубузга төлөдүм мен. Анан ТЭЦке жылуулукка төлөдүм. Андан чыгып алып мен Баткен базарга барып кар күрөй турган күрөк алдым. Анан Дордойго барып туруп кышкы бут кийим алдым. Мунун баарын айтыштын максаты? Bunun barını açışı maksatı bu. Men barıp mına 10 litre 650 so'mga şu benzin quyganında men o'sha yerdan chekni aldım. Şu 650 so'mning içinde o'sha yerda налог бар. O'sha налогты men төлөп атам. Men tigi заправкага айтып атам. O'sha ККМден чегин берген депчи. А ол ККМ салык кызматынын сервери менен туташкан. Салык кызматында абдан чоң бир информационный база бар, сервер деп коет. Ошол жерде баягы ККМдин чеги урулгандан кийин ал жерге барып түшөт. Автоматтик түрдө ал барып түшөт ал жергечи. Анан ошол мен ал жерден чыгып баняга баргандан кийин баняда ККМ чегин алдым. Мен баняга да налог төлөдүм. Мен бердим налогду. Ай, ошол жерде отурган кызга айттым, мына чекти алып аткан кызым. Ошол эле заправкадагы эмес, Мончодагы эмес, Фаизадагы эмес, салыкты сиз берип атасыз. Мен берип атам бул жерде. Бул жерде баня, заправка, магазин, ТЭЦ, Кыргызэнерго, анан телеком, мынау мекеме ишканалар, булар посредниктер. Посредник. Ошол жерде түшүнүш керек да, самый главный налогоплательщик бул жерде. Биз элибиз 7 миллион кишибиз. Жерде. Мына мен Дордойго бардым, Дордойдон мага чекти бербей койду. Мен анан ал жерде М-банк менен төлөдүм ал жердечи. Ошо. Баткен кыздарына барып күрөк алдым эле, ал жерде ККМ чегин мага бербей койду. Ошондо буну мен эмне айткым келет? Ана Баткен базары менен Дордой базарына барганда мага чек бербей койгондочу. Мен төлөгөн налог ошо ишкерде калып атат, бюджетке түшпөйчү. Ошон үчүн биз мына жалпы эл биз ушуну налогду биз төлөп атабыз. Биз ишкерлерге берип атабыз биз. Алар жөн гана ортомчу. Ортомчу алар, ортомчу. Алар посредник налогоплательщик. Эми ал жерде өзүнүн баягы мына чоң ишканалардачы, чоң ишканаларда өзүнчө баягы налогду перерасчет кылат. Бирок эң негизгиси акчаны биз берип атабыз аларгачы. Мисалы мына дагы баягы заправканы алайын. Мен 650 сомда литрин 65 сомдон алдым мен. Эми өзүнчө образына жөн эле мисал катары айтып кетейин. Бул жерде 50 сом бул жөн эле бул ошо бензиндин наркы. 10 сом кошумча нарк. Мисалы деп атам. 5 сом бул налог. Мен ошол акчаны заправкага берип атам. Ошол жерден ал өзүнүн чыгымын полностью жаап атат.
Бул бензин алып келиш үчүн да бул налог төлөдү да. Ошол налогдорун да перерасчет кылып жаап атат. Анан баягы мен берген налогду бул мамлекетке бериш керек. Мына механизм биз мына эл ушуну түшүнүшүбүз керек да. Самый настоящий налогоплательщик биз. Бул КХМ деген эмне? Бул КХМ деген закон иштейт деген сөз. КХМ бул өнүккөн мамлекет деп эсептейт туристтерчи. Эң биринчиси важный туристтерге безопасность. КХМди көргөндөн кийин ойлойт, бул жерде безопасно экен. Бул жерде эң ири бюджет болот экен деген сөз. Сиз жогоруда Дордойго бардым, чек бербей койду. Бирок мен М-банк менен төлөдүм дедиңиз да. Азыркы чын айтканда жаш ишкерлердин бардыгы ушундай М-банк жана башка сыяктуу төлөмдөр менен төлөп келатышат да. Эми М-банк Анан табияты кандай болуп калат? Туура маселе ғой. М-банк боюнча айтып кетейин. Бул М-банк деген бүгүнкү күндүн талабы. Бул биринчи банкадан айрыласың. Бул экинчи убакытты үнөмдөйсүң. Бул ден соолук. Өзү ушу М-банк менен иштешибиз. Өтө бат. Эми мен ушул жерден орто жана кичи бизнесте жүргөн инилерим, карындаштарым, мен көп жолу колум күйгүздүм. Булар да ушул колун күйгүзүп албасын деп айтып кетейин деп атам. Мына күнүмдүк оокат деп азыр мына М-банк менен өтө активно иштеп атышат да буларчы. Мен көрүп турам да. Мурда наличка менен иштейт эле буларчы. Анан азыр наличка менен иштейт эле. Анда салык кызматы көрбөйт эле. Азыр М-банк менен иштеп атат. Бул уже бардык операциялар банкта сакталат. Бул М-банктын М-банк бул деле баягы ККМдай. ККМ деген бул мамлекет көрүп турат деген сөз. Көрдү деген сөз. М-банкты аны деле мамлекет көрөт. Ошон үчүн мен мына бизнесте жүргөндөргө айтып коеюн. Мына жыл аяктап бара жатат. Ушу жылда канча оборотуңар канча болду? Мына президентибиз орто жана кичи бизнесте жүргөн ишкерлерибизге абдан жакшы шарт түзүп берди да. 15 миллионгоча оборотуң жетпесечи, эч нерсе төлөбөйсүң, отчетто да тапшырбайсың. 15 миллиондон 30 миллион чоң болсо 0,5% төлөйсүң. Андан нары 50 миңге чейин 1%. Ошондуктан ошол күнүмдүк оокат деп жүрө берип, анан обороттор 50 миллион, 100 миллионго чыгып кетпесин да. Ошоны эсептеп, мына элден алып аткан налогду ошону да кошо эсептеш керек да. Дагы бир нерсе бар да. Ооба, бардыгы деген так болуш керек деп атабыз. Салыкты төлөйлү деп атабыз. Биздин берген салыгыбыз сырткы жана ички коопсуздукка жана дагы мамлекеттик ишке жумуштардын баардыгын жүргүзөт деп жатабыз да. Бирок аткезчилик деген маселе бар да бизде. Аткезчилик деген мынакей салыктын төрагасы өзү айткандай, эң чоң салык төлөй тургандардын баардыгы аткезчилик жол менен келет. Эми биринчиси биз эми контрабанда деп көнүп калганбыз да. Эми бул контрабанда деген сөз бул Италиянын сөздүгүнөн алынганда контр деген против, банго деген бул указ правительства деп которулат. Мына бул деген өкмөттүн чечимине каршы деген сөз да. Эми бизде Кыргызстанда контрабанда эмне бул? Сырттан келген товарлардын бардыгы, алардын бардыгын биздин таможенный служба алар тосуп алат да. Тосуп, эмне гана товар алып келбес сырттан 12% НДС, 8% пошлина төлөнөт. Ошол товардын наркынан 20%-ин мамлекетке бериш керек да өзүчү. Бирок бул жерде контрабанда деген эмне эми биздин Кыргызстанда? Бул таможняга көрсөтпөй, андай бекитип алып өтүү да. Мен бир мисал келтирейин, мына бизде мен билишимче жылына 10 миң Кытай квота боюнча кытайлыктар келип квота боюнча иштейт. Эми ушул жерде элестетип көргүлө, бир 2 миң Кытайдын паспортунда отметка жок, Кыргызстанга кирди дегенчи. Ошондо эмне болот? Аткезчилик.
Жок, бул Кытайлар, бул граждандар айтып атам да, ел. Мыйзамсыз. Абдан катуу өзүчү болот да, тура. Канча киши камакка алынат, канча киши кызматтан кетет. Мен эмне айттым? Товар деле ошондой. Товар деле сырттан келгенден ар бир товардын өзүнүн паспорту болуш керек. Ал таможенный процедурадан өтүш керек, таможенный декларация толтуруш керек. Анан ал контрабанда ошо төлөнбөй киргенден кийин ал товар сатылыш керек. Ал жарыкка чыга албайт. Себеби паспорту жок да. Мына паспорту жок киши көчөдө жүрсө милицияны көргөндө качат да. Контрабандный товар да ошондой. Мени кармап албасын деп ал көмүскөдө бекинип жатат. Анан ошо жерде анан патент ошо контрабандный товарга жардам берет. Анан баягы ишкер патент алат дагы. Анан патент аркылуу 2000-3000 сомго патент сатып алат дагы. Анан миллион, 10 миллион, 100 миллионду контрабанда товарды ошо патент аркылуу анан жарыкка чыгарып анан сатып. Патент ошондо узакондуу адалдообу? Патент ошондо контрабанданын бир тууган иниси. Ошон үчүн баягы президентибиз Бордойго барганда айтып атышпады, биз патент менен иштейбиз депчи. Бизге бериңиз, патент эле жакшы деп аткан сөз. Ошо биз контрабандный товарыбызды сатып алайлы деген сөз алчы. А президент патенттин кереги жок. КК менен иштегеле турган. Президентибиз болсо патентти вообще уже жок болуп атат. Жок болду алчы. Ана ККМ түпкү мааниси ушунда турбайбы? Түпкү патентти жок кылган. Ошондо. Биз мына 90-жылдардын аягында ошо патентти биз киргизгенбиз да. Базарга барып патенттин түпкү мааниси кандай? Базарга барганда мына 1 квадратный метр жерге столду жайып алып, бул жерде сигарет, бул жерде карта, бул жерде самын, бул жерде ширеңке, ушуларды коюп сатчу эле го. Биз ошонун доходун эсептей албайсың дейм аны. Ошон үчүн ошого патент киргизгенбиз. Анан келип патент барып анан патент немеси эме болуп кетти да. Аткезчиликтин иниси болуп калды. Иниси болуп калды. Ошо. Эми дагы мына ушул жөнгө салуу боюнча аракеттер кандай? Эми мына айтып атпайлыбы азыр ККМ деп атабыз, ЭТТН деп атабыз. Ошо баленин бардыгы контрабандада да. Мына эл деле түшүнүп турат, билип турат. Мына контрабандный товарды сен кантип ККМ чек урасың? Ал көрүнүп калып атпайбы? Жок дейм, документ дейм, канча? ЭТТН деп. Сен кантип аны ЭТТНди көрсөтөсүң? Мына ЭТТН боюнча кичине түшүндүрмө берип кетейин. ЭТТН мисал катары айтып берейин. Мисалы мен мына Политех районунда жашайм да. Мына чүйдөкү бир кирпичный заводдордон мен бир машина кирпич бердим, заказ. Мурда кандай эле ЭТТН жок мезгилде. Бир машина кыштап келип мен үйгө түшүрөт элем, акчасын берип коет элем, болду. Ал андан налог төлөнөбү, төлөнбөйбү белгисиз. Мага белгисиз. Азыр ЭТТНде кандай бул? ЭТТН ошол кирпичный заводдон чыгышы мүмкүн. Ошо кирпичный завод ЭТТНде 3 нерсе көрсөтүлүш керек да. Грузоотправительдин полный данные иенин, грузополучательдики и ортодо грузоперевозчик. Бул жерде грузоперевозчик машинада ал дагы көрүнүп калып атат да. ЭТТНдин түпкү мааниси бул мамлекет көргүсү келип атат. Бул Кыргызстандын ичинде товарлардын перемещениясынчы. Бул кандай ошону? Азыр биздин президентибиз көшөгөнү ачып атат, жарык кирип атат. Ошон үчүн эң негизги маселе бүгүн мен мына салык кызматынын жаңы жетекчисине анын замдары, мен мына кече телевизордон көрдүм, замдары абдан профессионал балдар, опытный налоговиктер. Ошо биринчи мына контрабанда менен иштеш керек. Контрабанданы азайтса, ККМ дагы, ЭТТН дагы өзүнүн жолуна түшө баштайт. Жогоруда салыктын башчысы айтты да. Чоң гана товарларга салык коелу. Майда чүйдө менен элдин башын урутпайлы, кыйнабайлы. Эми буну азыр өкмөт, жаңы түзүлгөн өкмөт бул боюнча иштеп атышат. Дегенкисе түпкү мааниси туурабы? Булчу
азыр эми буну мына өкмөт өзү айтат да, булар эми мындай анализ жасайт. Анализ жасап, көрүп, анан кийин андан сырткары мына башка мамлекеттерде бу эти тыйынды кыргыздар ойлоп тапкан жок да. Бул башка мамлекет, бардык мамлекеттерде бар. Бул Европа мамлекетинде деле бул потокко коюлган. Эти тыйынды толтурмайынча бир дагы машина эме чыга албайт көчөгөчү. Ошол эми өкмөт азыр чечсе керек, эми айтып атышат го баягы упрощенный вариант депчи. Эми ошону күтөбүз го кандай боло турганчы. Эми мен унут электе бир нерсени айтып кетейин. Эсимден чыгып кетиптир. Эми мына мен мына айрыкча мына магазиндерге, кафеге, ресторандарга барганда салык кызматынын жетекчисине кайрылып кетет элем да, менчи ошол жерде кассовый аппараттын жанына принтер чеканы коюп койгон. Анан көпчүлүк учурда кассовый аппараттын чегинин ордуна принтер чеки берген. Кассовый аппараттын өзүнүн чеги бар го. Өзүнүн чеги бар. Анан көпчүлүк учурда эми элибиз буга маани бербейт. Ошон үчүн көпчүлүк учурда ошо принтер чеканы берип коюп атат да. Ушул боюнча салык кызматы иштеш керек. Аны алдырыш керек. Кандай эмнеси? Ал кассовый аппараттын чеги урулбай калып атпайбы? Биякта принтер чеки. Ал принтер чеки ол налогко эч кандай тиешеси жок. Базага түшпөйт. Базага түшпөйт ал. Вот ушул бул көп учурда. Ошондо тиги сатып алуучуну алдабы ошондо? Алдап коюп атат. Ошондо баягы мынакей сен берген салыкты мен мамлекетке берип атам деп алдап берип атат да, туура. Ошол налог мамлекеттин эсебине түшпөй, ошол ишкананын эсебинде калып атат. Тагыраагы принтер чек жок кылыш керек. Ошону эми ошо механизмди иштеп чыгыш керек да эмичи. Эми мына жыйынтыктап жатып, мен мына кыргыз элиме кайрылып кетет элем. Баягы сиздер төлөп аткан налог ошол мамлекеттин чөнтөгүнө түшсүн десеңер, анда сиздер определить этишиңиз керек да. Ошо мен төлөп аткан налог мамлекеттин чөнтөгүнө түшсүнбү же баягы ишкерде калсынбы депчи. Эгер мамлекетибиз өнүксүн, өссүн десеңер, эгер ушу бизге жаңы самолет келсин десеңер, туннель салын десеңер, жол салынсын десеңер, мына ипотечный үйлөр, көчөлөрүбүз мына оңолсун десеңер, анда чекти талап коюлгула. Анан жок, кайдыгерлик мамиле кылсаңар, анда ошо сен төлөп аткан налогду ондо ошо ишкерге таштап кое бер. Ушуну айтайын дедим. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, жогорудагы Кыргызстандагы салык саясаты, салыктагы болуп жаткан күнгөй тескей жөнүндө ишкерлердин көзү менен сөз кылдык. Сиздин оюңуз кандай? Комментарий бөлүгүнө жазып, бизге кайрылып кетиңиз.